Мына урматтуу жалпы каналыбыздын катталуучулары, Москва жергесиндеги биздин мекендештер Самара Каримова эжекебизден жакында 23 октябрь Кремль сарайында боло турчу концертке келип, Самара эжекебиз менен сүрөткө түшүп, өзүнүн колунан билеттерди сатып алып кетип жатышат. Эжеке, ушул жерден бир сизге суроо берейин. Негизинен ушул Самара Каримова эжекебиздин чыгармачылыгы сизге жагабы? Анан ошол эле учурда биз сизге эркин, мындайча айтканда, сөз берели. Алдыдагы боло турчу концертке өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Албетте, концертте ийгиликтүү өтсүн деп каалап кетем. Көрөрмандар аябай эле көп деп ойлойм Москвада. Үнү да укулуктуу, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн баары жакшы болот деп ойлойм. Тем более Кремль сарайында 6000 орундуу концерт өтүп жатат. Ошон үчүн баарыбыз колдоп, барып келебиз деп ойлоп атабыз. Сиз буга чейин Самара эжекебиздин кайсы ырларын билчү элеңиз? Же кайсы ырларын билесиз? Сагынганда атаңды деген ырын билем. Кичине бир куплет ырдап берип койбойсузбу? Билем эмес, просто Угуп жүрөсүз, Мына урматтуу жалпы каналыбыздын катталуучулары, биз бүгүн Берекет чайканасында конокто болчубуз. Ошол жерге чалып Самара эжекебиз менен сүрөткө түшүп, өзүнүн колунан билет алабыз деп биздин Кыргыздын кымча-бел супсулуу кыздары, эжекелерибиз, карындаштарыбыз келиптир. Анан ушул жерден сиздерге бир кичинекей суроо. 23 октябрь буюрса Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кремль сарайында Самара эжекебиз өзүнүн концертин бергени жатат. Ошого каалоо тилектерди айтып, буга чейин дагы ушундай биздин кыргыз мекендештерибиз концерт коюп келгенде бардыңыздар беле? Ошол боюнча жалпы көрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз. Биринчиден мен Самара эжеге чоң ыраазымын, сыймыктанам. Ушундай Кремльде прям концерт коюп атканда буга чейин жок, мен эч кимге барбаптырмын. Бирок Самара эжеге сыймыгым менен гүлүмдү көтөрүп алып даярданып барам. Буюрса чоң рахмат, Самара эже, ийгилик каалайм. Биз аябай сыймыктанабыз сиз менен. Эң жакшы көргөн жүрөккө тие турган ырыңызды билем. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам. Ийилагым келет ошол ырыңызга. Чоң рахмат, Самара эже. Ийгилик сизге. Келебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Москвадагы мекендештер. Кудай буюрса 23 октябрь күнү Москвада Кремльде биринчи жолу кыргыздын кызы чоң концерт берип атат. Концерт бергенде дагы чет өлкөдөн Ингрид деген атактуу ырчы келе жатат. Ошол ырчы менен биздин сүйүктүү, таланттуу кызыбыз Самара Каримова чоң концерт бермекчи. Бардык мекендештерди ошол концертке чакырабыз. Билеттин баасы арзан, концерт болбой калбайт, сөзсүз болот. Билеттери бардыгы төлөнгөн, арендасы да төлөнгөн. Келип концерт көрүп, эс алып кетиңиздер, баарыңыздарды чакырабыз. Саламатсыздарбы? Мына биздин ушул жакынкы күндөрдүн арасында биздин мекендешибиз Самара Каримова келип, ошол Москванын жүрөгү болгон Кремльде чоң концерт берген атат. Буюрса кыргыздар жанагы катуу колдоо көрсөтүп, ошол Кремльдин канча оруну болсо ошол орунду толуктап колдоп атабыз деген ниеттебиз. Буюрса ушул 3-4 күндүн ичинде жакшы колдоо көрсөтүп, бардыгыбыз ошол 7 областтын жарандары жана ошондой эле башка улуттар дагы колдоп кубаттап атат. Буюрса жакшы тараптан маданиятыбызга колдоо көрсөтүп, ошо кыргыз кызыбыздын деңгээлин жогору көтөрүп, маданияттын бул жетишкендиги деп эсептейбиз. Анткени буга чейин мындай жеке концерти менен биздин жарандар концерт кое элек болчу. Бул биздин жетишкендик деп ойлойбуз. Бардыгыңыздарды ошол концертке чакырабыз. Кыргыз туугандар, кыргыздын мыкты кызы Самара Каримова келип, 23 октябрда чоң жаңылык болуп атат. Кремльде биринчи жолу концерт берип атат. Билеттердин 60% өтүп кетиптир. Жетишип калыңыздар. Кыргыздын мыкты кыздарын колдойлу. Келиңиздер, чогуу бир кол чаап жүркөдө бир концерт көрсөтөлү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Москва шаарындагы жана Москва областындагы эмгектенип жаткан кыргыз мекендештер 23 октябрда Москванын так ортосунда Кремлевский дворецте биздин өзүбүздүн эстрада жылдызы Самара Каримова карындашыбыз келип концерт коюп отурат. Ошол жерге жапа тырмак кыргыздар келип
колдоп, кол чаап, коштоп, анан өзүбүз дагы ошол жерге кирип, ушундай бир чер жазып эс алып кетели. Жалпы жапа турмак келгенге аракет кылыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Москва шаарындагы жалпы мекендештер, агалар, эжелер, ушул эмгектенип жүргөн, жүрөгү кыргыз деп соккон биздин жалпы урматтуу мекендештер, баарыңыздарга абдан ыраазычылыгымды билдирем, абдан таазим этем. Анткени ушул Москвадагы 23 октябрда Кремль сарайынын чоң залында болуучу концертимди ушунчолук жапа тырмак баарыңыздар абдан сону колдоп жатасыздар, абдан толкунданып жатам, абдан убакта аз калды, билеттер дагы абдан аз калды. Ошондуктан колдооңуздар үчүн чоң рахмат. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен абдан жогорку деңгээлде өткөрүп, кыргыз элин, кыргыз жерин, Кыргызстаныбызды дагы бир жолу башка комшу мамлекеттерге көрсөткөнгө Кудайым буюрса ушунчалык аракет кылып атабыз. Анан бүгүн ушундай дасторкон жайып, бизди баарыбыздын башыбызды бириктирген, Москвадагы аттуу башты башы көрүнгөн ага эжекелерибиз келип колдоп бергенине чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге да рахмат. Жана ошондой эле өзүбүздүн мекендешибиз ушундай иштеткен Баракат чайханасында жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Буюрса 23 октябрда 17:00 кечки 5-тен баштап буюрса Кремльдин аймагына киргизилип баштайт. Сураныч кечикпей келиңиздер, анткени концертибиз 7:19:00 башталат. Мен көлгө жалгыз келип байыр алды, тургузум махаббаттын байду бабы. Жаштыгым татал жолдо жаңылышып, долондон канатымды кайрып алды. Жаштыгым татал жолдо жаңылышып, долондон канатымды кайрып алды. Комдан көп биздин күндөр өткөн, келермин аман болсоң да бир көксөм. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп, баратам бакыт издеп Памир көздөп. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп, баратам бакыт издеп Памир көздөп. Жалгыз келип байыр алды,